Бүгүн 12 ноябрда Дөөлөт Сыдыков Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы Манас эпосун 12 саат бою Манас айтууну баштады. Окуу саат эртең менки 9:43 башталды. Старт башталар алдында Манасчы аксакалдар, Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев, акын, музыкант, Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев, Элнура Кулуева, Аманбол Бабакулов, Манас төрагасы, акын, драматург, жазуучу, котормочу жана коомдук ишмер Асан Жакшылыков коштоп жүрүштү. Ошондой эле старт алдында комузчулар жана башка манасчылар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Белгилей кетүүчү нерсе, рекорддор китебине кирүү үчүн 10 сааттан ашык үзгүлтүс окуяларды баянdoого арыз берилген. Буга чейин Сыдыков иш-чара эпосунун баяндалышын Гиннестин рекорддор китебине бекемдөө максатында уюштурулган деп билдирген. Манасчынын айтымында даңазалап, кастарлап, бапестеп келе жаткан Дөөлөт Сыдыков бүгүн Бишкек шаарынын чок ортосунда борбордук аянтта тынбай манас айтып, дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине катталганы турат. Сууга кириди. Манасчы агабыз ушул 5 метр бийиктикте жайгашкан Айнек боз үйдө жанагы үн күчөткүчтөрдүн жардамы менен ушул борбордук аянтта манас айтып баштайт. Өзөгүз бүт барыты Манас менен связана. Ошон үчүн Манасты өмүр бою Манас атаны даңазалап, ошо Манас атанын жөн эле автобиографиясын билбей, ошонун ичине кирип, анан чечмелеп бермейинче биздин жаш муундарга ошого үйрөн себеп туруп, мөмөлөрүн алсак, таптакыр, таптаза, аруланган кыргыздарды табабыз. Мына ошон үчүн биринчи орунга Манасты коймоюнча оңолбойбуз. Багыттан танбай, балууну карма, басыгыбыз түз болсун, сөзүбүз ак болсун, мээнетибиз күч болсун, жемишибиз таттуу болсун, казынабыз толо болсун, камкордук элге болсун, касиеттүү болуп турсун, жашообуз бермет болсун, жаңылган күнүбүз жок болсун, жалаң алга, бийиктикке, чокуга, шумкардай болуп өсүп, кыргызды өмүр бою даңазалайлык. Манас деп туралы. Бүгүнкү идея кайдан келди деген суроо көп болуп атат. Бүгүнкү идея бул 2010 жылдан бери эле ушул биздин манасчыбыз Дөөлөт Сыдыковдун түшүндө аян берилген экен. Анан өзү буга чейин багы тынбай манас айткан күндөр болгон экен. Бул багы 2015 жылы, 2017 жылы тынбай 12 саат, 16 саат, 14 саат айткан күндөр болгон экен. Анан багы ал убакта мындай Гиннестин рекордуна катталып койсомбу деген нерсе болгон эмес окшойт да. Анан багы ушул нерсени дүйнөгө тааныталы, 130 мамлекеттик тилге которулсун манасыбыз, кыргыздын манасы бар экенин дүйнө билсин. Бул багы бир эле кыргызга таандык бул манас. Бир гана ушул өнөр кыргыз элинде гана бар экен да, манасчылык өнөр. Ошон үчүн биз атайын ошол жанагы Гиннестин рекорд китебине каттатуу боюнча заявка бергенибизде, ал жакта жанагы мисалы тамак аш боюнча, чуркоо боюнча, сүзүү боюнча ар кандай рекорддор коюлган экен, бирок ошол манас раздели жок экен да. Ошол нерсени аштырдык да. Анан багы Гиннестин рекорд китебине эмнеге каттатып атасыздар деген да суроо көп берилип атат да. Анан биз муну менен Манас эпосубузду барктап, даңктап, кыргыз элибизди дүйнөгө тааныталы деген бир жакшы ой тилектер менен ушул нерсени уюштурдук да. Дөөлөт манасчыга ийгилик каалайм. Ылайым бүгүн ошол өзү көксөп турган Гиннестин китебине жазылгандай болгон убакытка кенен айтсын, жеткизсин. Анан элибиздин ушул кубанычын жараткан өзү кут кылсын. Ичибиз илгерилей берсин. Ушул бүгүнкү окуя тарыхый окуялардын бири деп эсептейм. Себеби деген бул дүйнөлүк Гиннес китебине кирүү деген ар бир адамдын эле маңдайына жазыла бербейт. Ал эми ошол дүйнөлүк Гиннес китебине кирүү үчүн ошончолук жүрөк керек, ошончолук дух керек. Манастыкындай дух керек да. Анан ошондуктан бүгүнкү Дөөлөт Сыдыковдун манас айтып атканы бул өтө уникалдуу көрүнүш деп эсептейм. Анткени ар бир кыргыздын жүрөгүндө манас болбосо, манастын руху, манастын духу, манастын ураны, манастын тили, манастын жүрөгү болбосо, кыргыз бул өзүнүн дүйнөлүк аренага мындай кыргыз экенин көрсөтө албайт да. Ошондуктан бүгүнкү окуя ар бир кыргыз үчүн сыймыктуу окуя деп эсептейм. Ошону менен бирге эле биздин дагы бир жолу кыргыз элинин өтө кыйын эле экенин дүйнөгө даңазалачу окуялардын бири деп эсептейм.